бир канча кесиптик лицейлердин ишмердиги менен таанышканбыз. Азыр эмне болуп атат? Реалдуулук. Силерде каржылык эркиндик жок. Булар ушул картошка экесиңерби, трактор айдап жанагындай иштер болобу, машина оңдойбу, эмне болсо дагы ошол бир аз тапкан каражатыңардын бардыгын каржы министрлигине которуп, анан кайра ал каражатты алыш үчүн кайра Бишкекке келип, ушинтип мындай абдан чоң мындай түйшүк болуп атат да. Эгерде биз силерге каржылык эркиндик бергенде, ошол жерден өзүңөр силерди киреше тапканга, киреше таап, ошол аркылуу окуучулардын тажрыйбасын арттырып, ошол эле убакта өзүңөрдүн кесиптик лицейлериңерди өзүңөр кичине оңдоп алганга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Керебетин оңдоп, киргенин чыкканын бардыгын оңдоп, мындай каржылык эркиндик болгондо жакшы болот эле. Анткени азыр солярка жер айдап бер деп айылда бирөөлөр кайрылса, жарандар. Анын жерин айдап берип, анан кайра соляркага акча алып күтүш үчүн силер келип Минфинден кайра акча которгучаң, айдоо иштери бүтүп калып атат. Өзүңөр эгип жанагы өндүргөн картошканы өзүңөр окуучулар жей албайт дагы, аны алып чыгып сатып, кайра тендер жарыялап, анан кайра өзүңөр башка бирөөнүн картошкасын сатып алып атасыңар. Мындай аябай кызыктай учур болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде билим берүү министрлиги, каржы министрлиги менен баары жапатырмак келишип, ушул демилгени ишке ашырып алсак, кесиптик лицейлер, кесиптик орто билим берүү мекемелери өздөрү акча табуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышкан. Алар өздөрү акча тапкан акчасын Жанар Кубаныч белгилегендей өздөрү ал акчага ээ болгон эмес. Ошондуктан материалдык техникалык базаны, мугалимдердин, ошол жердеги иштеген мастерлердин айлык акысын көтөргөнгө мүмкүнчүлүгү болбой келген. Бул жерде билим берүү жана илим министрлигинин позициясы ушул мыйзам долбоору өтүш керек деп эсептейбиз. Эгерде өтө турган болсо, ушул 99 лицейге, андан сырткары 44 мамлекеттик кесиптик орто билим берүү мекемелерине аябагында чоң жардам болмок. Эң ириде бул бюрократиялык маселе. Негизинен түшкөн акчаны, атайын эсепке түшкөн акчаны өзүбүздө калтырып туруп, өзүбүз кайсыл жагыбызга, кайсыл жерибиз тешик экенин биз өзүбүз билебиз да. Ошол жерге жамап, ошону менен мындан ары иш алып бара турган кылайлы деп сиздерден бүгүнкү күндө суранып келип отурабыз. Азыр сиздерге стимул жок да. Ал бөлүнгөн акчаны иштетип коюп, ушинтип мындай өгүз өлбөсүн араба сынбасын деп, мындай күн өткөрүп жүрө бергендей мүмкүнчүлүк болуп атат. Азыр каражат тапканга кызыктар кылып койгондо силер тытынып иштейт элеңер. Бүгүнкү бул мыйзамды биз кечетен бери карап аябай кубанып келдик эле. Айрым директорлорубуз ушул ыксыз текшерүүлөрдүн айынан, ушундай акча жумшоонун айынан айрымдары соттолуп, айрымдары жүрөгү ооруп, инсульт алып жатканы калп эмес. Директорлорубуз жатат. Себеби арзыбаган бир 20 миң, 30 миң акчадан, тендерден, ошону менен бирге мыйзамсыз жумшалды деген шылтоолор менен жооп берген күндөрүбүз болуп атат да. Финансылык эркиндикти бизге колдоп берсеңиздер жакшы болот эле. Жакшы балага ата-эне кам көрүп атат, мектеп кам көрүп атат, мамлекет кам көрүп атат. Ушул бала жакшы болот деп. А жаман окуган, колунда жок, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бир гана биз кам көрүп атабыз. Ал балдар сиздин балдарыңыз, ал балдар биздин балдарыбыз. Колунан көөрү төгүлөт, ал сабак билбейт, бирок колунан көөрү төгүлгөн уста бала. Биз ушул каражаттарды биз ошол балдарга жумшамакпыз. Кышкыга даярдыкка кат жазабыз, печканы оңдоп алайын деп. Анан биз акчаны алганга чейин кыш чыгып кетет, печка оңдолбой калып калат. Аны биз чөнтөгүбүздөн оңдойбуз кээ күндөрү. Ушунчалык кыйынчылыкка тушугабыз, бирок аны биз жар салып айткан да жокпуз. Биздин профтех лицейлердин бирөө бүгүнгө чейин мамлекеттен акча да сураган жок. 16-жылы мен скамейка жазаттым, эшикке отура турган. 4 кишилик скамейка жазаттым, төртөөдү. Экөөнү таза сууга саттым. Компания суранган, бирөөнүн бизде куратор бар болчу, Дмитрий Васильевич пенсияга чыккан, 82-де чыккан. Карылар күндө подарок еттим. Анан бирөөнүн прокуратурага саттым. Анан прокуратура мени 10 күн текшерди. Пресс-курантты кантип чыгардың, баазын кантип чыгардың депчи. Ошондон кийин мен эчтеке чыгарбай, сатпай калдым.